семинарыңыз өзүңүздөр билгендей пилоттук кооперативдердин жөнүндө бөлүмү жогорулатуу семинары. Ушу биздин Кореяда келген специалисттерге биринчиден кол чалып коелу. 저는 그런 워크숍이나 세미나를 한 번 이상은 여러분들 다 참석해 보셨을 것 같습니다. Ушинтип өткөн жылы жолукканбыз, быйыл да ушинтип жолугатабыз. Баарыңыздар аман эсен, оорубай жакшы ушун жолугатканыңыздарга абдан кубанычтамын дейт. Биздин семинарга дагы силер бүгүн ушу биринчи жолу эмес, буга чейин дагы бир нече жолу катышып келгенсиңиздер дейт. Проекти 20-жылы башталган, быйыл уже 23-жыл, уже 3 жыл өтүп кетти дейт ал арадан бери. 강화시켜주는 그런 사업이었습니다. Жана ошондой эле биздин проекттин эң негизги чоң максаты бул ушу биздин пилоттук айылдагы фермерлер органикага өтүүсү жана ошол органикага өтүүсү менен бирге фермерлердин кирешесин жогорулатуу болуп саналат. 그래서 여러분들의 의견을 주로 많이 듣고 저희들이 여러분들의 활동을 도와주는 그런 활동들을 많이 수행하려고 했고요. 오늘도 그런 자리의 일환이 되겠습니다. Ошондой эле биз бул проектте иштеп атканда ошо силердин жумуштарыңарга жардам берип, силердин ойлоруңарды угуп, жумушуңарга жардам берүү болчу дейт. Биздин максатыбыз бүгүн бул жерде жолукканыбыз дагы ошол максатка жолугуп атабыз. Келген специалисттер, эксперттер. Ушунусу бүгүнкү ошо келгени акыркы жолу келип атат. Булар бул специалисттердин ошо лекциялары, окутуулары силерге абдан чоң жардам берет деп ойлойбуз. Ошон үчүн бүгүн Кореядан 2 специалистти алып келдик. Кореядагы органика кооперативдердин иш аракети боюнча жакшы билген, кооперативдердин иш алып баруусу, өнүгүүсү боюнча ошо жакшы билген эксперт биздин Кореядан келген мистер Джо Ван Хёнг экспертибиз. 그리고 또 세계에서 규모면으로는 세계 두 번째로 큰 NH 농협이라고 하는 한국의 큰 농협. Жана ошондой эле дүйнө жүзүндөгү экинчи ордун көлөмү боюнча экинчи ордунда турган Кореялык Ноңёп деген кооперативдин ошол экономика жагын тейлеген адис мистер Ким Чонг Сул экспертибиз. Бул 2 эксперт тууралуу кыскача айта кетсек, 2 эксперт Кореядагы акыркы 20-30 жылдын ичинде Кореядагы кооперативдердин өнүгүүсүнө чоң салым кошкон эксперттер. Булар бияка келген себебибиз азыр бул жерде биздин кооперативдер эмди жаңы эле түзүлүп, ошондуктан силердин азыр иштеп баштап атканда ар кандай суроолор, кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Ошол суроолорго бул биздин эксперттер жооп берет бул семинарда. 그래서 큰 환영을 해주시면 감사하겠고. Корея стратегиялык өнүктүрүү институтунун адиси мистер Джо Ван Хёнг мырзаны чакырып. 여러 가지 감정이 왔다 갔다 하더라고요. Ошондой эле мен бул проектке келип иштеп калып, бияка Ысык-Көл областына бир нече жолу келип кеттим. Анан кийин азыр уже проекттин аягында туруп, мен ойлонуп атам дейт да, мен биз келип бияка силерге окутуп, үйрөтүп жатып, силер ушундай кандайдыр бир биздин жардамыбыз тийген жокпу? Жөн бекер эле ошо органиканы кылгыла деп силерди кыйнап койгон жокпузбу? Азыр ушу кооператив түзүп органика жолунда иштеп келе жатасыңар. Силерге чоң-чоң ийгиликтерди каалайм. Кооперативдин иштөө моделин дагы жакшы, ийгиликтүү иштей турган кооперативдин моделин түзүүңөрдү каалайм. Кооперативдин лидери кандай болуш керек деген темадагы биринчи тема. Органикага өтүү жана органикага өтүп атканда кандайдыр бир экономикалык жактан, психологиялык жактан кыйынчылыктар бар дейт. Ошолорду кантип жеңсе болот? Адамдарды органикага өтүүгө кантип үгүттөсө, кантип ошого өткүлө деп ынандырса болот. Ошол тууралуу. Лидер деген эмне, жана лидерлик деген эмне жөнүндө мен айтып бере кетейин. Азыр эми силер жаңы түзүп атсыңар, 100-200 адамдан ашпайсыңар дейт да. Кийин кооператив чоңойсо, өссө, кооперативдин мүчөлөрү аябай көп болгон кезде лидерлик деген абдан маанилүү болот дейт. Жана регистрация кылып, юридический бир документ болду да, анан ошол жерде эле бир жетекчи, кооперативдин жетекчиси, анан ошол кооперативдин жумушу боюнча чечим кабыл ала турган киши бар да жерде, бирөө коюлган да. Ошол киши лидер деп айтыш, бул кишинен кыйыныраак болот. 자세가 되게 있어야 된다는 겁니다. Ошондой эле лидер деген бул
кече мына Тосор кооперативинин жетекчиси Талантова менен да жолуктук. Кооперативдин лидери вообще жөн эле лидер деген бул лидердин бир эле кулагы болбош дейт. Лидердин көптөгөн кулагы болуш керек дейт да. Бир эле кулагы бар деген бул өзүнө ыңгайлуу, өзүнө керектүү кылган нерсени укканды бул бир эле кулак дейт да. Көп кулагы болгон бул ар бир адамдын өзүнүн жеке ою болот, сунуштары болот. Ошолордун баардыгын кабыл ала турган. We can do it. We can do it. We can do it. We can do it. 거기 리더입니다. 일단 리더가 되신 거예요. Ошол лидер ушундай айтат дейт да. We can do it. Азыр баарына we can do it деңиз, силер баарына лидер болдуңар дейт. 그럼 내가 과연 리더가 될 수 있을까 이런 고민을 합니다. 아이고 내가 리더가 될 수 있을까 이런 생각을 보통 사람 하게 됩니다. Обычно жөнөкөй адамдар неужели мен лидер боло аламбы деген өзүнө суроо берет дейт да. 리더십을 이야기할 때 우리 대학 같은 데서는 뭐 다 설명할 필요는 없고요. 그 뭐 특성 이론, 행동 이론, 변력 이론 수많은 리더십에 대한 이론들이 있는데 핵심은 리더십, 그러니까 리더로서의 역할을 할 수 있는 그 리더십 힘은 선천적으로 주어지는 게 아니라 후천적으로 훈련을 통해서 만들어줄 수 있다. 이렇게 다 주장합니다. 많은 경험에서. Лидердин көптөгөн немелери болот дейт да. Достоинстволоручу. Анын баардыгы ал адам өзү төрөлгөндө ошо достоинстволорду алып төрөлбөйт дейт. Анын баарын адам төрөлгөндөн кийин жашоо процессинде үйрөнүп, ошолорду күчтөп, анан кийин алып чыгат дейт да. Ошон үчүн лидерлик дегенди бул бүт жерде окутканда бул өзү адам төрөлгөндө уже ошондой бир достоинстволор менен төрөлбөйт. Аны кийин жашоо процессинде үйрөнүп, бекемдеп алып чыгат деген нерсе дейт да. 여러분 지금부터 리더가 되기 위해서 개인적으로 열심히 노력해 봐주시기 바랍니다. Кооператив деген бул бир кишиники эмес дейт кооператив. Ошол жерде кооператив мүчөлөрүнүкү, ал общий баардыгыныкы. Ошондуктан кооператив жетекчилери болуп калганда, кооператив жетекчиси болуп калганда, же ошо кооперативдин жанагы совет директорлор болот да, чечим кабыл кылуучу жана органга кирип калса, уже адамдар башкача ойлоп баштайт. Бул меники же болбосо мен бул жерде вопростор чечем дегендей ойлор кете баштайт дейт да. Ошондой ойлорду, ошондой ойлорго неме токтоп туруш керек дейт да. Бул лидер болуш үчүн өзүңдүн ичиңдеги каалоолоруңду, акыл эсиңди көп тренировка кылыш керек дейт да. Машыктырыш керек дейт. Аны дагы чогуу бирге отуруп машыктырыш керек дейт. Коом деген бул Ысык-Көлдөгү коом гана эмес, башка Бишкектеги башка жактагы коомдор менен дагы жакшы мамиле түзгөн адамды айтат дейт да. Ошон үчүн бул жерде S3 S деп турбай, сол душа анан кийин сосайт коом. Ушу менен мен бүгүнкү 이야기를 끝마치겠습니다. презентацияны бүтүрөйүн. Тажрыйбам бар деп атпайбы? Ошо 30 жылдык тажрыйбасы ошол именно органикада экен жалаң. 30년 전체 경력이 다 유기농과 관련된. Мистер Джонун жана айтып кетпеди 30 жылдык тажрыйбам бар депчи. Тагыраак айтканда 32 жылдык тажрыйбасы бар экен. Органика менен кооператив багытындагы жумуштарды алып барган экен. Азыр 2-3 жыл болду дейт. Ошо тоже органика менен байланышкан частный компанияда иштеп атам. Менде өзүмө бардым, мисалы үчүн сиз деген 30 жыл иштедим деп атпайсызбы? Кооперативде анан органика боюнча иштегенде сиздики элдерде бир-iki жаңы баштагандачы, элдин баардыгы ура органика деп чуркаган жок да. Кантип бүттөдүңөр ошонун баардыгы? 시다 그런다고 해가지고 농민들이 전부 다 유기농하자 이렇게 얘기 안 하잖아요. 그럼 여러 가지 어려움들이 있었을 텐데 그 사람들을 설득하는 데 어떤 어려움들이 있으셨는지. 그래서 아까 시간이 짧아서 못했는데 유기농이 뭔지에 대한 이해가 필요하잖아요. 그래서 유기농을 하면 이런 좋은 점이 있어요. 이야기. Азыр өзүмдүн тажрыйбамдын негизинде айтып атам. Эң биринчи эле бул органикага өткөрүү үчүн башка адамдарды өздөрүнүн дагы органика тууралуу терең түшүнүү болуш керек. Терең түшүнүү болуш керек. Жана ошондой эле органикага өтүп атканда кыйын да түшүндүлүк азайып кетет. Баягы колдонуп жүргөн препараттарды колдоно албайт. Ошон үчүн ошолордун ордуна башка препараттарды колдонуш керек, органикалык препараттарды. Ошол кандай препараттарды колдонсо болот? Ошо органикалык каражаттарды жасоо боюнча технологиялар тууралуу дагы аябай көп айтып окутуш керек. Тамак ичерде столдун үстүнө алма турбайбы? Бул алма жөн эле келип калган жок. Бул алма өсүп, бышып чыгыш биздин столго түшүш үчүн ага топурак керек, дарак керек, ай керек, айдын күнү керек, нуру керек, күн керек, күндүн нуру керек, шамал керек, топурактарга микроорганизмдер керек, быйкандын жумушу керек, эмгеги керек.
ошонун бүт баары кошулуп барып туруп, анан барып туруп алма болуп туруп анан биздин столго келет деп мен өзүм ушинтип түшүндүрчүмүн дейт да. 비시골은 텐션의 컨텐츠가 너무 좋기 때문에 아마 더 강한 메시지가 있을 거예요. ысыккөлдө биякта бизде эме Чаншань тоолору бар дейт. Бул ошондой нерсени айтып берип түшүндүрүш үчүн контент деп атпайбы жаңы. маанилүү нерселер аябай көп дейт да. 소비자들이 눈물이 날 정도로 감동을 줘야 됩니다. 이런 걸 잘 해가. Анан органика продукцияны алыш үчүн бул жана потребительдер келет да, ошолорго ошондой бир жакшы анан жана түшүндүрүп бериш керек. Ал ыйлап жүрө турганда түшүндүрүш керек дейт да. Ыйлап жүрүп алам деп ала турганда 유기 농사 짓는 사람이 урматтуу ошол Корея өнүктүрүү стратегиялык институтунан келген адисибиз мистер Ким Чан Су бизге кооперативтердин активдештирүү жолдору жана түшүмдүү таңгактоо деген лекция өтүп берет. Бул силер өндүргөн продукцияны сатуу боюнча ошол багытта жумуштарды алып барам. Бул багытта мен Кореяда 30 жылдык тажрыйбам бар дейт. 한국의 농협의 역사가 75년 지금 됐다고 하는데 Кореянын айыл чарба историясы где-то 30 жылдык историясы бар экен. Анын ичинен ошол айыл дыйкандар, фермерлер өстүрүп алып, өздөрү сатуу боюнча историясы где-то 20 жылдан ашпайт. 20년 전 한국이나 지금 여러분하고 똑같습니다. Буга чейин 20 жыл мурун Кореяда айыл чарба өндүрүлгөн айыл чарба продукциясынын сатуу жолдору биздикиндей эле болчу, Кыргызстандагыдай эле болчу. Ар бир фермер өзүнүкүн өзү алып барып сатпай, ошо айылга келген посредниктер. Азыр бул проект башталгандан бери, где-то 4 жыл өттү. Ошо 4 жылдан бери силер өзүңүздөр биригип органика продукцияны өндүрүп, анан кийин ал органика продукцияны сатабыз деп мындай жумуштарды баштап атасыңар дейт да. Адан бери биз ар кандай окутууларды, ар кандай семинарларга келип катыштыңар. Ошол семинарлар, окутуулар аркылуу силер ошол тууралуу, органика тууралуу, сатуу тууралуу көп билим алдыңар деп ойлойм дейт. Жана ошондой эле бул жерде силер баарыңыздар не только кооперативдин лидерлери жана жерде кооперативдин мүчөлөрү дагы бар. Анан силер баардыгыңар ошо кооперативдин лидери деп эсептейм. Ошол жерде силер кооперативдин ичинде бири-бириңер менен кандай отношения кыласыңар, кандай иштейсиңер, ошол тууралуу дагы көп окутууларды өтүп, ошол тууралуу дагы көп билим алдыңар деп ойлойм. Мөмө жемиштер быша баштайт, аларды чогултуп, анан сата баштайсыңар дейт. Ошону сатканда кандай кылып сатса болот? 그렇지만 매물 아니까. Азыр негизи бул проекттин башында пландалган боюнча, план жөнүндө айтып атат да. Башында эми силер обычный продукцияны өстүрүүдө жакшы өстүрөсүңөр, бирок органика продукцияны өстүрүп, аны сатууда кичине проблемалар пайда болот деп башында ойлогонбуз. Анан ал проблеманы чечүү үчүн бул койкадан проекттин ичинен эки жолду ойлоп тапкан. Биринчиси бул ошо кооперативтердин баардыгын башын бириктирип бир ассоциация түзүп, анан ошол ассоциация силердин органика продукцияларды сатып берүү жумуштарды алып бармак дейт да. Анан экинчиси болсо Каракол шаарынын ичинен OLFS деп магазин ачабыз деп, силер өзүңүздүн продукцияны ошол жерге алып коюп, ошол жерден сатабыз деп башында пландабадык беле. Бирок андай кылууга кичине ар түрлүү жанагындай каршылыктардан, макул эместиктерден ал ишке ашпай калды. Азыр ситуация кандай болуп атат? Силер өстүргөн ар бир кооператив өзүнүн продукциясын өзү сатыш керек болуп калды. Азыр Тосор Маман Теплокручикада ар бирөөнүн өзүнүн азыр кооперативтери бар дейт. Ошол кооперативтердин мүчөлөрүсүңүр. Жана ошондой эле бул жерде общий бир кооперативде, айылдын бир кооператив бар. Ал кооперативдин ичинен дагы культура боюнча дагы өзүнчө адамдар да биригиш керек дейт. Бир культураны өстүргөн адамдарчы. Жана мисалы Маманды алсак, Маманда азыр Маман органик кооператив бар. Ал кооперативде бүкүл ошо кооператив мүчөлөрү бар, айылда жашаган тургундар. Ал тургундардын ичинен кооператив мүчөсүнүн ичинен дагы аны дагы ичинен отдельно болуп биригиш керек дейт да. Культурага жараша. Картошка өстүргөндөр отдельно бир группа, валериан өстүргөндөр отдельно, календула отдельно, там ромашка өстүргөндөр отдельно. Андан тышкары дагы силерге жана техника шаймандар берилбеди. Ошо шаймандарды иштетүү боюнча отдельно бир топ болуш керек. Андай кылбаса, мисалы айтсак, Маманда Тосордо алып турган болсок, алма өстүргөн, өрүк өстүргөн, анан кийин жана инфраструктураны иштеткен адамдар болуп турган болсо,
алар бири-бири менен карама-каршылыктар пайда болуп, бири-бири менен уруша башташат. 상세하게 저하고 같이 이런 일을 하는 사람이 누구냐면은 저 뒤에 소위 그 밸류체인 팀이라고 하는 группаларды алып баруу сатуу боюнча жумуштарды алып барган биздин бул жергиликтүү консультанттар ошол өзүнүн атын көтөрүү боюнча команданын консультанттары Экимай, Улан, Жанарбек. Булар менен силер ошол калган 2 айдын ичинде ушул жумуштарды алып барышыңар керек. Бул группага бөлүү жана группанын ичинде ошол келишим түзүү дейт да, ар бир группалар боюнчачы. Бүт бара келишим негизинде ишке ашыш керек деген нерсе бул, мисалы айтсак, бир картошка өндүрүү группасы түзсөк, анын ичиндеги ар бир группанын мүчөсү мисалга өзү мисалга 1 гектар жерге картошка эксе, ошо картошканын баардыгын кооперативге алып келем деп договорлошуш керек дейт да. Же болбосо ошол өзү 1 гектарда өстүрүлгөн картошканын бир 30% эле кооперативге алып келем деген бир келишим түзүш керек дейт да. Келишим түзүлгөн болсо, ал ошондо келишим түзүп коюп туруп, кийин ал ошол белгиленген объемду кооперативге бербей, башка бир посредник келип кичине кымбатыраак берсе, ошого сатып жиберген болсо, анда андай мүчөнү кооперативден чыгарып салабыз деген ошондой мазмуну кириш керек дейт да. Анан кийин чыгарып салганда дагы ал мүчөсү кооперативге кирип атканда членский взнос төлөйт да, 10 000 сом төлөйт да. Ошол 10 000 сомун членский взнос кайтарып берилбейт, кооперативде калат деген ошондой шарттар менен түзүш керек дейт да. Группаны түзүп атканда ал группага каалагандарын баарын эле, билгенди деле, билбегенди деле бүт баарын кадырат кошо жибестен, именно ошол группаны түзүлгөндө ошол менен чогуу иштейбиз, ошол коюлган шарттарга макул болобуз, до конца иштейбиз дегендер барго, ошондой адамдарды кошкон жакшы дейт да. Анан кийин ал группа жакшы иштеп, бир ийгиликке жетиш баштаганда, анан кийин уже ал группаны кичине чоңойтуп кеткен жакшы дейт. Группа өзү өндүргөн продукцияны башка бир жакка сатардын алдында бир кандайдыр бир күч камсыздаш керек дейт да. 여러분들은 코이카 사업을 통해서 다른 지역하고 비교할 수 없는 강한 힘을 몇 가지를 가지고 있습니다. Азыр мен силерге айтып кетчү нерсем, ошо биздин проект аркылуу башка аймактарга караганда силерде пайда болгон бир эки артыкчылык айтып атса керек да. Ошону айта кетсем дейт. 첫 번째는 누구보다도 유기농 몸에 대해서 자신 있습니다. Биринчиси бул башка аймактарга караганда, башкаларга караганда силерде органика тууралуу билимиңиздер бар. Экинчиден бул силердин башка аймактарга караганда койкадан түзүп берген инфраструктураңар бар. 여러분들의 시설은 앞으로 여러분들이 상인을 만나고 누구를 만날 때 굉장히 큰 힘이 될 겁니다. 예를 들면 종전에는 사과나 살구를 생산했으면 생산 즉시 밭에서 팔았어야 됩니다. 그런데 이제 여러분들은 저장고에다 갖다 놓고 판매를 합니다. Бул силердин артыкчылыгына жөнүндө айта кетсем, мисалы айтсак, инфраструктураны айтып атат. Инфраструктураңар бар. Мисалы башка аймакта фермерлердин инфраструктурасы жок. Булар полёдон терип алды, түшүмүн сразу сатыш керек. Аны сактай албайт, переработка да кыла албайт. А силерде болсо, уже кандайдыр бир инфраструктураңар бар. Силер чогулткан түшүмүңөрдү сактай аласыңар, переработка кыла аласыңар, кайра иштете аласыңар. Анан баасы чыкканда жакшы баага сата аласыңар. Бул силердин артыкчылыгыңар. Аны кой бергенден кийин дагы кече биз барып көрдүк. Баары бир деле бир жетишпестиздиктер бар экен. Бир нерсе жетишпейт, бир нерсеси кылмай калган, бир нерсени дополнительно кылыш керек. Ошондой нерселерди чечиш үчүн силер кооперативдагы өз алдынча ошол маселелерди чечиш үчүн акча керек да, каражат керек. Ал каражатты ошол айыл өкмөт болобу, же райондук бийлик болобу, Минсельхоз болобу, ошондой жактарга кайрылып, ошол жактан кошумча каражаттарды табып келип, ошо жетишпеген жана моменттер бар го, оңдоочу жерлердичи, ошолорду оңдошуна керек. 갖고 있기 때문에 알마트에 가서 상인한테 나 이렇게 물건이 있는데 얼마 줄래? 상의할 수가 있는 상황으로 바뀌었다라는 거죠. Мен өткөн жылы мына Алматыга да барып келдим, Алматынын базарындагы көрүп келдик дейт. Мисалга айтсак, силерде азыр инфраструктура бар, ошону колдонуп, силер мисалга валериананы алсак, валериананы өндүрүп, ургатып, анан анын жанагы сапатына жараша сорттоп алсаңар дейт. Кандайдыр бир определенный бир белгилүү бир объемду топтоп алсаңар, ошол объем менен силер мисалы Казакстанга барсаңар, Казакстанда жана сата алам деген болсо, ал менен мындай уже
теңме-тең сүйлөшө аласыңар дейт да, мына бизде мындай продукция бар, сапаты мындай, момунча сотко бөлүнгөн. Момунча көлөмдө бар. Канча аласың деп уже айтып аласыңар дейт да. 공급하겠다라는 법률을 제정하겠다는 얘기를 들었는데 학교 급식이라든가 아니면은 큰 기업이라든가. Азыр мен билишим боюнча Кыргызстанда органика боюнча мыйзамда кабыл алынган болсо, бул мектептик жана школьный питанияга органика продукцияны сатуу, ошолорду берүү деген өзүнүн бир неме шарттары бар экен. Ошол жактардан да бир аракет кылсаңыздар болот. Андан тышкары башка компанияларга сатуу боюнча аракеттерди, анан кийин андан тышкарыда Бишкектеге барып, Бишкекте жана органика продукциясын алып жейбизди керектөөчүлөр бар да. Керектөөчү группалар менен да жолугуп, ошолорго да сатсаңыздар болот дейт. Ошондой жумуштар аркылуу силер өзүңөрдүн жанагы потребителиңерди кеңейтсеңер болот. Силерде абдан чоң мүмкүнчүлүк бар деп эсептейм дейт да. Анткени силер азыр органиканын башында турасыңар. Азыр Азияда бизге окшогон органиканы өстүрүүгө жакшы шарт каерде бар дейт берден башкада. 텐산산맥에서 흘러나오는 맑은 물, 1800m가 넘는 고지대와 자연이 정말 아름다운 20%수. 그런 곳이 아시아에 어디 또 있을까요? Азыр силерде болгондо, бияктагы болгондой шарт башка жерде каерде бар дейт. Азыр карасаңар, бу жерде Чаншань тоосу бар дейт. Ал жерде кар бар дейт, суу бар. Анан бери түшсөңөр, биякта көл бар дейт. Адам мындай карасаңар 1800 бийиктикте, 1800 метр бийиктикте жайгашкан жериңер бар дейт. Бул органика өндүрүүгө абдан жакшы шарт дейт. Мындай шарт башка каерде бар дейт. Шижа атып чыгарып койсок, аны Кореядан көрүп туруп, ал жакты алам деп эле кнопканы басып койсок, бияктан ал товарына сразу кетти дейт. 마지막으로 감사의 말씀을 드립니다. 이상입니다. Анан акыркы сөзүмдүн аягына айтып кетсем, ошо мен Кыргызстанга канча ирет келдим, канча ирет силер менен жолугуп, семинарларды өткөрдүк. Ошо келген сайын көрөм, силер жумушту дагы абдан аракет жасап, иштейсиңер. Анан кийин биякта семинар болгондо дагы абдан жакшы, именно жана өзөктүү суроолорду бересиңер дейт. Ошону көрүп, мен ишенем дейт. Силер обязательно ийгиликке жетесиңер. 같은 나라들에서는 유기농을 엄청나게 많은 식품, 그다음에 의약품 등으로 소비를 유기농에 대한 органика тууралуу, органика базары бул Европада, Кореяда, Японияда органика базары абдан жакшы өнүккөн. Органика продукцияны бул тамакка дагы, анан кийин дары катарында колдонушат. 그게 1997년도에 법제화가 됐습니다. 이렇게 소개드리면 되겠습니다. ошондой органиканын кереги бар экенин, ошо действительно потребителдер дагы бизге керек деп бизде баштап, өндүрүүчүлөр дагы органиканы өндүрүп баштаганы, бул ошол өндүрүп баштап мамлекет тарабынан ушуга кызыкчылыкты көрсөткөнү 1984-жылдан баштап кызыкчылыгын көрсөтүп баштаптыр. Анан 1997 жылы ошо органикага байланыштуу мыйзамдар мамлекет тарабынан кабыл алынган экен да. 90-жылдан баштап ошо органикага байланышкан ар кандай проекттер, саясаттарды жүргүзө баштаган экен да. Ошо мыйзам пайда болуп, анан саясатты жүргүзгөнгө чейин 20 жыл аралык болгон экен дейт да. Силерде дагы ошондой болот го деп ойлойм. 제도에 유기농 교육을 들어달라고 우리도 건의를 하겠습니다. 할 테니 여기 여러분들도 그 공무원들 만나면은 아이들 교육이 법에 들어갈 수 있게끔 해달해 주십시오 하는 얘기들을 계속 좀 여러분들이 해줬으면 좋겠습니다. 교육과 관련돼서 азыр биз бул жактан жумуштарыбызды бүтүрүп, анан Бишкекке барганда дагы ошо органика департаменттин директору менен да жолугуп, ошо мыйзам кандай болуп атат, эмне болуп атат, ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Ошондо сүйлөшкөндө дагы биз да бир ошо Токтомуш абанын айтканы тууралуу аяка дагы сунуш берип беребиз. Ошо мыйзамга дагы ошо органика боюнча окутуу, жаштарга окутууну ошо мыйзамга киргизип бериңиздер, ошону карап коюңуздар деп айтабыз дейт. Бирок биз тараптан гана эмес, силер тараптан дагы бир аракет керек. Силер тараптан дагы ошону жака сунуштап айтышыңар керек дейт. Ушундай киргизип бериле депчи. Анан кийин мистер Жо айтып кетти, жана органика боюнча мектептеги окутуулар боюнчачы. Органика боюнча окутуулар бизде эми окутуусу менен бирок баары деле жаш балдар ата-энеси карап, ата-энеси кылган нерсени кылат да. Ата-энеси органиканы айтып, органика жана тамактарды түшүндүрүп, өздөрү ошондой жесе, анда анын балдары да ошондой болот дейт. Анан кийин мектепте дагы
органиканы мектепте школьный питаниягачы органика продукцияны киргизиш керек деп атпайбы? Ошол жакка дагы органика продукцияны киргизип, балдарга дагы мектептен мына ушундай органика продукция бул ушундай деп түшүндүрсө дагы аларга дагы жакшы пайдалуу болот. Кореяда дагы ошол тамактаны берип атканда дагы органика тамак продукциясын бергенде дагы аякта өзүнчө бир ошого жоопкерчилик адам бар экен, ошол органика тууралуу түшүндүрмө жүргүзөт экен да.